Алты бақан селкинчек, алам кезіп термелет. Гүлродай жігіттер күнгө чейін серпілет. Ай чүрөктөй селкілер, айға чейін серпілет. Доуштуулар таймашат, доуш менен иргелет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар. 16-26 утмадуу кечиңиздер менен ардактуу Санжыра радиосунун жалпы угармандары жана НТС телеканалынын көрөрмандары түз эфирде сиздер сүйгөн селкинчек долбоору жума күнү кайрадан эфир аркылуу амандашып атабыз. Ардактуу армандар, жалпыңыздарга салам айтабыз. Бул күндө кандай гана пландарды, кандай гана максаттарды койбоңуз, баардыгы ишке ашкандай болсун жана ар бир угарманыбыздын жан дүйнөсүнө жакшы бир сонун жандуу түрдө аткарылган музыкалык чыгармаларды сунуп алууга даярбыз. Ал үчүн катарыбызга кошулуңуз дагы, келген таланттарды колдоп, коштоп добуш берем десеңиз 57-77-98 сандары кызмат кылып жаткан учуру 0312 бул шаарыбыздын коду. Андан сырткары ушул эле эфирибизди эртең YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүн биз элдик таланттардын тандоо турунун канчанчы лампасын баштап атат болду экен деп кызыккандар болсо, бүгүн биз ардактуу армандар элдик таланттардын тандоо турунун 23-чү лампасын Кудай буйрса баштап бул жумабызды жыйынтыктайт экенбиз. 23-чү лампанын кадырлуу коноктору Адис Канатбеков жана Мейирман кызы Самара студиябызда конокто. Кол чабуулар болсун. Кош келипсиздер ардактуу Адис жана Самара. Сиздер көрүп турганыма кубанычтамын. Эки талантты коштоп, колдоп, комуздун коштоосунда Кубанычбек Айдаралиев деген таланттуу жигитибиз жана ошондой эле Сыймык Баялиев аккордеондун коштоосунда коштоп берет. Кош келипсиздер. Сиздерди дагы көрүп турганыма кубанычтамын. Жигиттер, кош келипсиздер. Ардактуу Самара, Адис, маанайлар кандай, даярдык кандай, жакшы келдиңерби, эмне жаңылыгыңар бар, кандай даярдыкта келдиңер, деги эле селкинчек долбоорунун башка конкурсанттарын көрүп атасыңарбы, атаандашыңар күчтүү экен, пландар кандай, финалга чейин келебиз деген үмүт кыялдар барбы? Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдык, буюрса жакшы көрүп атам. Жакшы ырдашып, жакшы эме болушуп атат. Буйруса кыялдар бар. Келин Самара, өзүңүздү тааныштырып кетиңизчи, кайдан төрөлгөнсүз, анан каякта билим аласыз, учурда эмне менен алексиз? Азыркы учурда Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство, маданият жана искусство университетинде 2-курста окуп атам. Устатым болсо Кундуз Таштаналиева. Өзүм Таластан болом. Кара Бура районунун Чолпонбай деген айылынан болом. Ой, азаматсыз. Келиңиз анда, Адис, сиз менен таанышкыбыз келет. Сиз кайда билим аласыз, кайдан келдиңиз, кантип катышып калдыңыз, анан селкинчек долбоорунда максат кыялдар жеңишке жетип финалга чейин келиби же жөн эле катышуубу? Чоң рахмат. Арыбаңыздар ардактуу Санжыра радиосунун угармандары жана көрөрмандары, жалпыңыздарга кутмандуу күн болсун. Аке бүгүн Санжыра радиосунун жалпы угармандарын шаңына шаң маанайына маанай кошол деп, жакшы ыр сунал деп, билекти түрүп, белди бекем буп, алдыңыздарга келип отурган учурубуз. Негизи биздин оюбуз ошо финалдан утсакпы деген жакшы тилек менен келип отурабыз. Буга чейинки катышкандар да көрүп атабыз, жакшы ырдап атышат. Жалпына ийгиликтер болсун. Мен өзүм жөнүндө кыскача айтып өтсөм, мен өзүм Нарын обласына караштуу Актала районунун Жогорку Май деген айылынан болом. Азыркы учурда Кыргыз улуттук консерваториясынын 3-курсунда окуйм. Токтобек Асаналиев агайдын колундабыз. Ой, баракелде. Азамат, эң сонун максат кыялдарыңыз сонун экен. Жеңүүчү болуу 2023-жылдын эсебинен селкинчек долбоорунун жеңүүчүсү Адис Канатбеков деп филармонияда атайын сыйлык алгым келет дейт. Ошол кыялдарга жеткирүү угармандардын колдоосу. Андыктан келиңиз, байланышка чыгыңыз 77-98 жана ошондой эле бүгүн байланышка чыга албай калган болсоңуз Санжыра радиосунун Instagram баракчасына кат узатсаңыздар болот. Ал жакта эки таланттын сүрөтү бар, сүрөттүн астына өзүңүздүн добушуңузду узата бересиздер. Болгону шарт Санжыра радиосунун Instagram баракчасына катталуу болушуңуз керек. Эгер катталбай жөн эле добуш берген болсоңуз, ал добуш эсепке кирбейт. Программаны баштадыганда кимиңиздер биринчи күйлөнтүп, кимиңиздер биринчи күгө саласыздар? Сиздер баштап бериңиздер. Улуулук кылып, Келиңиздер анда. Ушул селкинчек долбооруна катышып атканда Асанкалы атабыздын Көл баян деген жакшы чыгармасын ырдагам. Бирок толук ырдабай калгам, ошонусун толук аткарып берейин жалпы Санжыра радиосунун угармандары үчүн.
жашаган жер калып көркүң анын унутулбас ырдалып көп издер биз балалыктын элесин көп кыз жигит көл үстүндө ыргалып көк кайыкчан көл үстүндө ыргалып толкуп ташкан чоңларында булду кетенчиктеп кайраң артка бурулду топчулукка суусун болгон деңизин толкун күзү тоодон ашып улду толкун күзү тоодон ашып улду бале кыласынан сансыз жылдыз жаркырап кыялымда кылым күзү тартылат толук жаштар кайыгыңды токтотуп толук элдин күлөрүнүн калпы бар Токтогулдун ырларынан калпы бал Токтогулдун күлөрүнүн калпы бал Токтогулдун ырларынан калпы бал Баракелде, кол чабуулар сизге азаматсыз. Мына ушундай сонун чыгармасы менен биздин Адис Канатбеков Селкинчек долбоорунун бүгүнкү чыгарылышын баштап берди. Ардактуу угармандар, программабыз уландабыз. Эми азыр Мейирман кызы Самара кандай чыгарма менен жооп айтат. Андан соң угармандардын пикирин каттайбыз. Анда эмесе мен жалпыңыздардын ден соолугуңуздар чын болсун деп ден соолук деген жакшы чыгарма менен баштагым келип атат. Адамга жараласын ден соолук алтын байлык асыл болуп кен болуп чындыгында адам кылган адамда бакыт экен талай экен ден соолук бакыт экен талай экен ден соолук сыздап кетет кабыргам башкаларга сөз айта албай жалынам алтын тажы кийгизейин башыңа ден соолугум орун алчы жанымдан ден соолугум орун алчы жанымдан
келди азаматсыз кол чабуулар сизге. Мейирман кызы Самара ардактуу угармандар программабыз улап берди. 16:37 биз болсо угармандардын добушун алгачкыларын каттап, пикирлерин угалы. Адис Канатбеков жана Мейирман кызы Самара кимди колдойсуз, сиздин тандооңуз болсун. Ар бир лампада 3 угарман жана 1 угарман бир эле жол, бир гана тарапка добуш бериши керек. Бизде болсо мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Отман кечиңиз менен кош келдиңиз. Силерге канча күндөн бери чалып ала албайбыз. Кош келипсиз апа, кандайсыз? Жаз майрамыңыз менен. Өзүңүздүн майрамыңар менен. Рахмат. Бул эми балдарга чың ден соолук каалайбыз, өмүрлөрү узун болсун. Ырлары жакшы экен. Анан Ореке баланы сурагым келет да, жаңы жолдук бала эмес бекен деп, сыйнык. Денеден не берет эмес бекен? Дал өзү дейт. Күчүгүм. Эми балдарга канча жылдан бери сала албайсың. Сенин күлкүң жакшы көрөт, Алмагүл. Рахмат, чоң. Анан бул атаңар азыр 90 жашта суранып атат да, ушу өкөнөтүң эле берип койбойсуңбу деп. Макул. Каттап коюн, алгачкы бул байлашка чыкканыңыз үчүн, анан 90 жашка чыккан атабыз суранат. Жережиге саламайсың кой. Чогуу иштедик эле Байынчада. Күн сайыр деп. Токмоктон чалып атам. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Казыбектин баласысыңбы? Күчүгүм десе. Анан айында бар болгула, рахмат. Чоң рахмат, бар болуңуз. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдирем. Добушуңузду мен Эйтиландка тең гана каттап койдум. Адис Канатбеков жана Мейирман кызы Самарага ал эми сыймык менен биздин кубаныч эки талантты коштоп келген таланттар. Мейман бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кандайсың, Алмагүл алтын кыз? Жакшыбыз, Чынар эжекем, кандайсыз? Жакшы, шүгүрбүз. Таныдың сразу эле. Мен сизди ар дайым тааныйм. Асманың ачык болсун, эсиң тынык болсун. Ишиңе ийгилик. Алмагүл, өзүңө ден соолук, жаз майрам менен деп койбойм да. Чоң рахмат. Бүгүн да жаш таланттар келипти, таланттарына таазим, окуларына ийгилик, өздөрүнө ден соолук. Не дейм, бул жерге кандай гана таланттар келип отурбайт, кандай гана кыргыздын маданиятынын кызматкерлери отурбайт, эл артисттери отурат. Ошолордой силерди ошолордун жолун жолдоп, максатыңарга жеткиле, тилегиңерге жеткиле. Мен болсо Кара Балта шаарынын Алтын айынын тургунумун. Алтын айынан силерге баарыңарга тең салам, ден соолуктуу болгула, өмүрлүү болгула. Эми сени эмне деп сурансам эми? Шекит болушун керек эми. Өкөтең жакшырдайт экен Алтын. Чынар эжекем суранат сагантем анан. Анан эми өкөнөтең добуш берип койсоң, кандай болот? Менден биринчи дагы сурап кой дейм. Неудобный болуп атам да эми. Макул, каттап коюн. Биринчи аймада сураган угармандарыбызга макул бололу, андан башка угармандарга мүмкүнчүлүк жок экенин эсиңизге салайбыз. Биз азыр сынак экенин эсиңизде болсун. Абдан көп таланттар катышып атат, анан айрымдарда атаандаштык жаралышы мүмкүн. Саламатсызбы? Казбек мырза, кош келдиңиз. Самарага добуш бересиз. Рахмат. Каттап алдым добушуңузду, келип туруңуз, ыраазычылык билдирем. Программабыз уланат, анда ырдоо кези кайрадан Адис мырза да. Ден соолук каалайм Адис сага, ооруба дейт. Оорусаңыз программада да улап кетейин деп анан ырдабай калдык. Кандай кылабыз анан? Чоң рахмат. Келиңиздер эми. Эфирдин шаңына шаң кошуп, шаңдуурлардан ырдап берели. Букеттерге кучак толгон күндесте берсек болмок эң бир кооз гүлдесте. Билбептирмин жан дүйнөнүн тардыгын, эгер билсең сөздүн гүлөрдесте дейт. Жалпы Санжыра радиосунун угармандары үчүн гүлдесте болсун. Аясаң боло жыр калдым деген шаңды чыгармак. Жанымдан өтсөң жылымайып, жаткарай мен дагылчайып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып. Өзүңдү жакшы көрөмүн, өзгөчө сүйөт жүрөгүм. Өрт болуп өмүр өтсө да, сүттөн ак сага
болуп өмүр өтсө да сүттөн аксага тилегим Айтырбай билип сырларын ардактап жаштык ырларын алакты кылбай көп эле аясаң боло жыргалым алакты кылбай көп эле аясаң боло жыргалым алакты кылбай көп эле аясаң боло жыргалым аяп бир койчу жыргалым Ай баракелде азаматсыз кол чабалар сизге. Рахмат. Айтырбай ичти сырларым аяп койсоң боло жыргалым дейт. Самара караңызчы кандай гана чыгарманы сизге арнап ырдап атат жигиттин гүлү. Бир эмес жанына эки же жан жөөкөрүнө эчтип алып, бүгүн сиз үчүн ырдайм деп келген болчу. Азыр угармандардын добушунан кийин сизден жакшы чыгарма, жакшы жооп күтөбүз. Мейман бар, саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиз. Кандайсыз, доктурбек байкем? Жакшы. Манаңыз жакшыбы? Жакшы турасыңарбы? Баары сонун. Баары жакшыбы? Мен өтө жаш таланттардын оолу. Чыгармасы кийип, өзү кийиптерге келип, аман болушун, бактылуу болсун. Алдына бурсагадан келип оолу. Сыну келтирүүнүн амансыздыкты, бактылуулукту каалайм. Чоң рахмат. Жакшы чыгардап келдиңер, жакшы өтөт. Рахмат. Мен добушумду иниме коюлат. Жакшы турсуздар. Диске узатабыз добушуңузду. Чоң рахмат. Рахмат айталы, келдиңиз. Байлашкан үчүн ачык билдирем. Келдиңиз, мейман бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбы, сөзүңүз кандайсыз? Жакшы, Алматты кандай? Жакшы ырчылар келген экен. Добушум жигитке кичигенинен чалып атам, атым Гүлмира. Гүлмира эжеке. Кичигемидеги жалпы көрөрмандарга ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар, Санжара радиосун угуп көрүп, бизге байлашка чыгып аткан жалпы көрөрмандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы? Алло. Ибадат эжекем, кутман кечиңиз менен кандайсыз? Силерге дагы кутмандуу кеч. Саламатсыңарбы, урматтуу студия? Жаштыктын толкукташкан садаган болоюн жигиттер. Чоң рахмат. Экрандын түтүнүн чыгарып ийдиңер го бир заматта. Бар болуңуздар, иштердин ийгилигин берсин. Чоң рахмат. Кайраттуу кары билектеринин толуп турган кезинде чамдап талыкпай жакшы максатка жетиңиздер. Өнөрдү өлтүрбөгүлө, алга сүйрөп алып кете бергиле. Өмүр тилейм, бакыт тилейм. Жашоонун жакшы рахаттарын, студенттин таттуу күндөрүн тилейм. Самара кыз Кундуз эжеңдин баардык касиеттерин алып үйрөн, сулуулугун да алгының. Ошо кишидей болсоң, буюрса келечегиң алдыда болот. Окуңдун ийгилигин берсин. Бактылуу эне, келечек, жакшы күндөр, этек жеңи оролуп, жолуң ачык, жакшы рахаттардын жашоосуна жеткениң кызым. Алмагүл эжекебиз ушул жакшынакай экранды тартуулап, ооруп аткан бизге эшиги ысык, үйү ысык, сасуу көп көңүлдү ачып, жанды сергитип атасың, Алмашка. Чоң рахмат. Урбаңыз. Чарчабагының, чалыкпагының бар болгунуң. Рахмат. Кызматыңды эл баалап атат, ак батага оролуп, ак батанын төгүлгөн, чачылган күндөрү дасторконуңан кетпесин. Аман бол, Алмагүл. Барыңарга тең келечек каалайм. Бар болуңуздар. Эми бу жаз майрамы, жаздын күнү араңарда бир сулуу кыз отурат. Ушу сулуу кызга Самарадай болгон кыз болгонуң кызым. Самара апаңды кече көрсөттү. 78-ге чыкты, телевизордон кетпей кечке жүрдү, айланайын кечке. Түн ичинде да жүрүп атты. Ошондой даңкка жашоого жеткениң бар болуңуздар. Чоң рахмат. Бар болуңуз, айтканыңыз келсин. Кабыл тилектер үчүн рахмат айтабыз сизге. Добушуңузду мейирман кызы Самарага узатып, кезекти кайрадан эле ырдоо кезегин Самарага.
аясаң боло жыргалым алагды кылбай көп эле дейт. Анда сиз? Мен Кундуз Таштаналиева устатымдын обонуна жазылган Күтүлбөгөн жаз деген чыгарма менен жооп кайтарайын. Жайнап турган жүзүңдөн кызыл тору, жакшы көрүп калдымбы ушул жолу, сен тарапка созулуп бараткансың, чубалжыган үмүттүн узун жолу, үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу. Жылт деп учкан жылдыздай көз ирмемдер, жылмайганын калыптыр сезимдерге. Жоголумду көңүлүм сендик болуп, жок дегенде уnuттум өзүм неге, жок дегенде уnuттум өзүм неге. Урутуңдун бир жолу жылмайганы, унутулбай ушинтип ыргайланды. Күйгөнүңдөн жаз келип күтүлбөгөн, гүлгөрөндү сезимдин жылгалары, гүлгөрөндү сезимдин жылгалары. Күйгөнүңдөн жаз келип күтүлбөгөн, гүлгөрөндү сезимдин жылгалары, гүлгөрөндү сезимдин жылгалары, гүлгөрөндү сезимдин жылгалары. Эй, баракелди, азаматсыз, кол чабуулар сизге. Биздин адис аяп койсоң боло жыргалым деди эле. Аяп эле атам, сен келгенден бери жан дүйнөм жаз болуп атат. Гүл көрөндү, жашоомдун ушундай сонун ирмемдери жаз келгендей сени кубанып турам көргөнүмө дейт. Адис караңызчы. Кандай бактылуусуз. Жалпы эле айымдардын баары эле жигиттерге мындайларды арнай бербейт да, ошондуктан Күтүлбөгөн жаз деген жакшы чыгармасы менен жооп кайтарды. Азыр угармандардын добушун каттап коюп, андан соң сиздин жообуңузду күтөбүз. 70 98 мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз, кутман кешиңиз менен. Добушумду жээним Адиске берем. Атыңыз ким? Динара. Рахматчан. Саламат бол, өнөрүң өркүндөй берсин алыптан. Чоң рахмат. Телевизордон баардык жерден жаркыра. Чоң. Баардык жерден караңгыда да жаркыра деңиз. Рахмат, добушуңузду каттап койдум. Келип туруңуз. Ыраазычылык билдирем, мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Келиңиз апа, кандайсыз? Алло, кандай жакшысызбы? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Жакшы, Алмагүл өзүңө. Рахмат. Сонук эфир. Чоң рахмат. Келген жаш таланттарга, окууларына ийгилик, таланттарына таазим. Мен добушумду уулума берем. Кочкор району, Шамшайлы, атым Анаркүл. Анаркүл эжеке. Чоң рахмат. Шамшы жергесинде көрөрмандарга ийгилик каалайбыз. Добушуңузду каттап койдум. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз ким, кайдан байланыштыңыз? Алло. Алмагүлка. Саламатсызбы, кандайсыз? Жаркылдаган, жакшыбыз. Рахмат. Мен Бишкектин санжырасын көрөтөм, МТСтен. Кубанычтабыз. Сакен апа, балдарга жаш таланттар келтир, мен балдарга жакшылык ден соолук каалайм, өзүңө түнүгү эфир карайм, каражаным. Чоң рахмат. Добушум балдарга. Чоң рахмат. Жигитке бересе. Рахмат, Шакен апа, бар болуңуз, күн сайын байланышып туруңуз, ден соолукта болуңуз. Барлык жакшылыктарды каалайбыз. Сиздин жад дүйнөңүздү жакшы чыгармалар менен козгогонго даярбыз. Келип туруңуз, ыраазычылык билдирем сизге. Программабыз улантабыз 16 саат 51 мүнөттө көрүп жана угуп жатканыңыз Санжара радиосунун Селкинчек долбоору. 1 саат 10 мүнөт убакыт бар экен, эсиңизге салайын. Эгер байланышка чыга албай жаткан болсоңуз, анда Санжара радиосунун Instagram баракчасына катталыңыз дагы, келген эки таланттын сүрөтүнүн астына өзүңүздүн добушуңузду узатсаңыздар болот. Эгерде Instagram баракчабызга катталбай жөн эле добуш берген болсоңуз, ал добуш эсепке кирбейт, андыктан катталып сөзсүз добуш узатыңыздар.
катуу добуштарды албетте кийинки турга чейин улана бермекчи. Кийинки турда кандай жыйынтык болот, аны убакыт көрсөтөт. Жалпысынан 80 жұп бул тандоо турга катышкан болсо, 40 жұпту кийинки турга тандайбыз. 40-нын ичинен 20-ны жарым финалга, 20-дан 10, 10-дон 5 олтуруп, жылдын аягында жеңүүчүсүн атап, Санжыра радиосунун жыл жыйынтоочу концертинде атайын сыйлыгыбызды ыйгарабыз. 2023 жыл элдик таланттарга арналат. Эгерде сиз жашаган айылда, сиз жашаган аймакта дагы таланттуулар бар болгон болсо, дал ушул селкинчек долбооруна катышкысы келип кыялданып жаткан болсо, анда онлайн кастинг дагы деле уланып жатканын эсиңизге салайын. 507 57 77 98 WhatsApp номерибизге өзүңүздүн ырдаган видеоңузду жиберип жибериңиз. Биз көрүп кайрадан сизге байланышка чыгабыз. Келиңиз анда, Адис күтүлбөгөн жаз болуп келгениңе рахмат деп ырдап аткан айымга дагы деле кандай ырларды арнай бересиз? Келиңиз, кандай кылалы? Келиңиздер анда баягы эстен кеткисе эски ырлардан ырдап берели. Ырдын бири Рыспай аталган. Рыспай Абдыкадыров атабыздын Сагынуу деген чыгармасы. Бале. Асман жарк дегенде чагылган, байкоосуздан жалыныңа кабылгам. Бүтер кимди курчап алып махабат, жалгыз сенин элесиңди жамынгам. Азыр мен даң ойлоп сени жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан. Жымыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бирге олтурчу убактар. Жүрөктөрдүн кагышканын шачу, алыс калдың алма жыттуурактар. Черчелего түгөнбөгөн гүлөрүн, мин кайталап музыкалуу булактар. Таппай такыр махабаттын айласын, сагындым мен жолукчу күн ай башын. Мурункудай күтүп жатам азырда, булбул куштун терезеңден сайражын. Арубакта жолук челек бакчадан, айтчы деги асыл кечим кайдасын. Арубакта жолук челек бакчадан, айтчы деги асыл кечим кайдасын. Айтчы деги асыл кечим кайдасын. Ай, баракелди, азаматсыз кол чабуулары сизге. Чоң рахмат. Сагынуу деп аталган жакшы чыгарма биздин элдик талантыбыз, таланттуу жигит Адис Канатбековдун аткаруусунда аткарылды. Азыр эми бааңыздарды берип келген талантыбызга колдоо көрсөтөм деген бизде келген мейман бар. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен кандайсыз? Угуп атабыз сизди. Кандай дейсиз? Ай, угарман, сиздер уктуңуздарбы? Кайра байланышыңызчы, ардактуу угарманым, жакшы угбай жатасыз. Бардык тарапты иретке келтирип алып, мейман бар. Саламатсызбы? Алла, саламатсыздар. Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат, бирге болсун эчеке. Биз ушу Адисти угуп аттык элек. Ушу Адистин чыгармачылыгына эргүү каалоо менен бирге талантын мындан да ташкындай берсин, эч качан жамандык көрбөсүн.
атадан ашқан уул болсын, эненин кадырын баалаган, бир тууганын баркын билген инсандардан болот өз бирибизде эле. Эч качан оорубай эле баарыңыздарга ден соолук каалайм. Анан ушул адиске көп кол таштайм деп койду. Сабина Кеди тарабынан. Бар болуңуз, чоң рахмат. Каттап коюк добушуңузду. Тилекке каршы бир угарман бир эле жолу добуш бере алат. Көп добушуңузду үйгө барганда, конок барганда, сиздикине барганда берсеңиз болот. Мейман бар, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Рахмат. Добушумду энелериме коеюн, көрүп атам, атам Асел. Асел. Чоң рахмат. Рахмат. Асел айым, добушуңузду каттап алдым. 0312-57-77-98 улук телефон аркылуу байланышып атсаңыз анда биз сизди кабыл алабыз. Келген мейман бар. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы, жаркылдаган карындашым. Кандайсыз? Кутман кечиңиз? Кутман кечиңиздер менен сиздердин да. Рахмат. Мен Бишкек шаарынан Кочкорбай сыналдан угуп атам. Калыштабыз. Сыналдан көрүп атам, тош кечиресиз. Бүгүн жакшы жаш, таланттуу уул менен кызым келиптир. Жаштын тилегин берет дейт. Жакшы тилек кылып атат. Бир гана жеңүүчү болуп калбастан быйылкы 2023-жылдан. Келечекте маданияттын мыкты кызматкери, жакшы эмгек сиңирген артисттеринен болсун эми кызым менен уулум. Коштоочуларга ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайм. Мен добушум кызыма. Рахмат. Сизге тунук эфир. Чоң рахмат, бар болуңуз. Башкарма бейкем, рахмат айтам, добушуңузду каттап койдум. Бишкек шаарында бизди көрүп аткан жалпы көрөрмандарга ийгилик каалайлы. Улан Тавриланда сапарыбызды ар убакта жолук челек бакчадан азыр кайда кеттиң Самара деп ырдады. Адис кайсыл бакчада качан кайсы күнү жоктуңуз эле айтып берет окшойсуз. Мен болсо жүрөм ошол бакчаны айланып. Бакчаны айланып жүрөм, бирок ошол таппай атам да, мен да каяктасың деп ошон үчүн кайда жүрдүң сен деген чыгарманы. Баракелде. Заматсыз Самара, сонун керемет чыгарма.
Ошол эле бакчаны айланып жүрөм, кайда жүрөсүң сен, менин ардагым, менин асылым деген сонун саптары бар, сонун керемет чыгарма. Мейирман кызы Самаранын аткаруусунда жаңырды. Элдик таланттардын тандоо турунун 23-чү айланпасы уланып атат. Бизде болсо байланышта мейман бар. Саламатсызбы? Алмайгүл кандай? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Кутман кечиңиз менен. Жакшы. Баары жакшы. Өзүңүздө кандай? Ат башы өлкөсү тынч эле жатабы? Тынч, кара эле калдың. Калганы баягыдай эле. Көргөн жок. Ат башыдай болобу? Көргөн жок. Эми жакшы таланттарды алып келиптиң, эми таланттарына ташым о карындашым берип коюңузма. Чоң рахмат. Жакшы айтып кел. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Каттап койдум добушуңузду. Бердибек Байкем ат башы деген өзүнчө бир мамлекеттен байланышка чыгып атат бизге. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Алмайгүл, кандайсыңар? Эфириңер жакшы өтүп атат, аябай. Рахмат. 2 жашка көп өнөрлөр өсө берсин. Мен чоңузга эмемди, добушумду Бишкектен Чынары. Чынары жеке, чоң рахмат. Добушуңузду Мейирман кызы Самара деген таланттуңузга каттап койдум. Таанып жүрүңүз, атын биле жүрүңүз. Жакшылыгыңыз болсо, бул отурган таланттардын баарын чакырсаңыз, тоюңуздун көркүнүнү чыгарат го чиркиндики. Саламатсызбы? Алло, Алмайгүл, кандайсыңар кызым? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Сиздерди көрүп отурабыз, жакшынакай өлтүрөгөн балдарыбыздарын жөнүндө. Уларга келечеги кең болсун, бактылуу болушсун. Биз добушубузду сулугубузга беребиз. Сулугубузга беребиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуз, каттап койдум добушуңузду сулугубузга. Улан таланда, биз кайда жүрдүң эле жооп бересиңби? Анда Жолдошбек Мамажанов агабыздын жазым кечи деген арнап берейин. Aydan жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жалыным, жан эргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымдын, жан эргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымдын. Булбулсуң бу куштар багында, анда келип кончу шагыма, кучагымдан орун берейин, күттүм эле гүлүм сагына. Kucağımdan orun vereyim, büttüm ele gülüm sağına. Kılgırasın nege mınçalık, kirpiginden sırdı nur tamıp, jaz gülü bolsun jıparыңды çaç, jadırasın canım tınçalıp, jaz gülü bolsun jıparыңды çaç, jadırasın canım tınçalıp, jaz gülü bolsun jıparыңды çaç, jadırasın canım tınçalıp, jadırasın canım tınçalıp. Hey, barakelde, azamatsız kolçalar sizge. Kanatbekов Адис мырзанын аткаруусунда да ушундай сонун чыгарма жазым келчи деп аталды. Программабыз улантабыз 17 саат 6 минуттаны көрсөтүп турган убакыт. Бизде байланышта мейман бар. Акырсыңдар 75-57 абоненти. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Алмайгүл, кандай? Жакшыбыз, кутман кечиңиз менен кош келдиңиз. Аты жөнүңүз ким, кайдан байланыштыңыз?
Рахмат, сага тунук эфир. Чоң рахмат. 2 жаш талантка өмүр, ден соолук, чыгармачылык, ийгилик. Ташкындай берсин таланттары. Өкөтең жаш бала экен. Өкөтең жакшы даражага жетишсин, эл артисине чейин жетишсин, аман болушсун. Ана мен добушумду мына кызым өкөтең жакшы ырбайт экен. Кайсы бирине берерин билбей калмадым. Өкөнө тең берип койсоң жакшы болот эле. Мен Бишкектен чалып атам. Атыңыз? Атым Инабат. Ошо сырайга берседен биринчи жолу сурап атам. Ой, азаматсыз. Иманат эжеке, рахмат сизге. Ыраазычылык билдирем. Эки талантка алгачкы жол байлашып атканыңыз үчүн каттап коеюн. Мындан ары мындай суранычтар менимче болбосо керек. Саламатсызбы? Алло, кандайсың Алмагүл? Жакшыбыз. Кутман кечиңиз менен жакшысызбы? Мен ошо нарындан кулана учкундан болом. Бул бала Акталадан болот экен. Жап-жаш. Карап, неберемдей болгон бала экен. Жакшы ырдайт экен. Нарындыктан бүт нарындыктар жакшы ырдайт да. Нарындай болобу? Өзүм канттан Жарбаш айылы дачада турам. Анан атым Сүйүн. Ушу балама берип койчу. Бар болуңуз. Жакшы бала экен. Неберем окшош экен аябай. Супсулуу. Рахмат. Ойбай. Рахмат, бар болуңуз. Супсулуу десеңиз, адиси азыр туруп алып эле кетип калбаса болду. Рахмат сизге, нарын жергеси учкун өзүнчө бир керемет. Рахмат айталы, добушуңузду каттап койдук. Мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Угатабы сүйлөй бериңиз. 2 жашка каларым чыгармачылыктарына ийгилик, өкөнөтө. Ай. Сизге да ийгилик каалайбыз. Аты жөнүңүздү айтып, кайдан байлашканыңызды кабарлап койсоңуз болмок. Азыр биз дагы бир угарман кабыл алып коелу. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атыңыз ким эле? Аты Нурай. Кайдан чалдыңыз? Бишкек шаары Арча беш конушунан чалып жатам. Ойбай, Арча бешиктенби? Келиңиз. Кимди колдойн деп атасыз? Мен Адисти колдойм. Рахмат. Адистин мамасы биз менен иштейт, Нара деген эже. Жана Арча беш конушунда Садинада отурган баардык эжектерге салам айтам. Эмне отурган? Арча беш конушунда тигүү цехинде отурган. Канча айым бар аякта? Азыр 10дон ашыкса эже бар. Баарысынын иштерине ийгилик каалайм. Бул жаштарга дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Өнөрлөрү өркүндөй берсин. Адиске дагы ийгилик каалайм. Эр азамат жигиттерден болсун, сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Ыраазычылык билдиребиз. Арча бешикте тигүү цехинде эмгектенип жаткан жалпы айымдарга ден соолук каалайлы, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Бүгүнкү биздин селкинчекти угуп, көңүл маанайыңыз шаттуу, баардыгын тез бүтүрүп, жакшы эс алууга барып келиңиздер. Жалпыңыздарга салам айтабыз. Улан таланда келиңиз. Жазым келчи, жан дүйнөм жадырасын дейт. Анда кандай кылып жадыратасыз, Самара сулуу? Мен эми Ашырал Айталиевдин Жылкычынын ыры деген ыры менен жооп кайтарайын. Erikti mi jalıkı
азаматсыз кол чабуулар сизге. Дал ушундай сонун керемет чыгарма Мейирман кызы Самара Сулунун аткаруусунда жаңырды. 17 саат 12 минутта программабыз уланат. Бизге байланышка чыккан мейман бар. Кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшыбы, сөзүңүз кандайсыз? Кош келдиңиз. Рахмат. Эфириңиздерге ийгилик. Мен ушу добушум Адиске берейин дедим эле, Адис жеңе сот. Чоң рахмат жеңе. Атыңызды биле? Бегай. Бегай. Бегай жеңе. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Каттап койдум, добушуңузду байланышка чыгып атканда кайдан байланыштыңыз? Аты жөнүңүз ким? Бизден ТСЛ каналын көрүп атасызбы же Санжара радиосунан угуп атасызбы? Толук маалымат узатып туруңуз, себеби биз үчүн өтө маанилүү ким кайдан байланышка чыгып жатканы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош, Алмагүл. Ден соолукта болгула ар дайым. Чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, жаманат келсин. Нугу эки немелерге, ырчыларга ден соолук, өнөрлөр өркүндөй берсин. Мен добушумду Адиске берет элем. Атыңыз эжеке? Рахмат. Мен атым Саламат, Аксудан чалып атам. Аксы жергесинен. Чоң рахмат, саламат эжеке. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Аксыдагы жалпы көрөрмандарга ийгилик каалайбыз. Мейман бар кийинкиси. Саламатсызбы? Алло, Алмагүл. Саламатсызбы? Мен апа кандайсыз? Жакшы. Мен Жидегүл апаң эле. О, Жидегүл апам. Манайлар жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Шүгүр, жакшы. Өзүң кандай? Кичинекериң чоңоюп атабы? Бар жакшы, келиңиз. Эми эки кызым менен уулум экөөтөң аябай жакшы ырдайт экен. Үчөө суранып кетти, мен суранбай эле ушул менин небереме окшош экен. Адиспи аты? Адис. Мен неберемдин эле копиясы экен, ушундай да окшош болот экен. Ошол небереме берип коеюнчу. Чоң рахмат апа, бар болуңуз. Бар болуңуз. Рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Добушуңузду каттап койдум, келип туруңуз. Ардактуу көрөрмандар, 17 саат 14 мүнөттө биз болсо сапарыбыз алдын көздөй улантабыз. НТС каналы жана Санжара радиосунун толкунунда селкинчек долбоор элдик таланттарды тандоо турунун 23 айланпасы уланат. Санжара радиосу жана НТС каналында кыска жарнамалык түрмөктөн кийин биз сиздерди кайрадан чогуу болууга чакырамын. Толкундан алыстабаңыздар. Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар. 17 саат 22 мүнөттө ардактуу көрөрмандар, көрүп жана угуп жатканыңыз Санжара радиосунун селкинчек долбоору элдик таланттардын тандоо турунун 23 айланпасы уланып жаткан учуру катарыбызга жаңы кошулган угарман жана көрөрмандар бар болгон болсо, алар үчүн да бир ирет айта кетели. Селкинчек долбоорунун бүгүнкү кадырлуу меймандары Адис Канатбеков жана Мейирман кызы Самара. Эки талантты коштоп колдоп келген Кубанычбек Адыралиев жана ошондой эле Сыймык Байалиев бизде конокто. Ийгилик каалайбыз. Сиздердин маанайга жараша да биздин коноктордун маанайы дагы көтөрүнкү шаңдуу болот дейли. Бар болуңуздар. Чарчаган жоксуздар бар. Ардактуу Адис, Самара селкинчек долбоорунда мына аз эле убакыт болду. Келип билинбей убакыттагы 1,5 саат убакыт өтүп кеттир. Айтсаңыздар, толкундоолор басылдыбы? Маанайлар кандай? Чарчаган жоксуңарбы? Толкундоолор деле жок. Наоборот, көнүп калды окшойт студияга. Менде башында болуп аткан толкундоолор азыр кичине басылды. Кудай буйрса көп келсеңер, мындай толкундоолорду сезбей эле калат болушуңуздар керек. Азаматсыздар, эми ырдоо кезеги Адис мырзага келген. Жылкычынын ырынан кийин Адис, сиз кандай ыр менен улантасыз? Анда Акталалык агам Калмурат Рыскулов агабыздын издеп келем деген жакшы чыгармасы бар, сүйүүмдүн формуласы деген. Ошол ырдап берейин. Сүрөттөрү тармалданып, жашыган жан дүйнөмдү дүлүктүрөт.
жайнаған эки көзүң балбал жанып, талпынып колун сунуп кыт-кыт күлөт. Жайнаған эки көзүң балбал жанып, талпынып колун сунуп кыт-кыт күлөт. Естелик боло бербейт гүлдүн бары, кыздарга кызылдарын ирге берем. Сен үчүн сыздап жүрүп ыр жаратып, өзүңдү тереңдиктен издеп келем. Сен үчүн сыздап жүрүп ыр жаратып, өзүңдү тереңдиктен издеп келем. Чыркырап чокту баскан наристедей, чымырап сезимдерим чыдай албай. Сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Сүйүмдүн ой формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Кыйналдым сени туура чыгара албай. Баракелде, азаматсыз кол чабуулар сизге. Сүйүмдүн формуласын чыгара албай кыйналып атам деген жигиттин гүлү дал ушундай жакшы чыгармасын программабыздын алкагында аткарып берди. Азыр эми биз добуштарды угармандардын берген кабыл тилектерин, баталарын угалы деп линиябызды бошотуп койдук. Элдик таланттар тандоо турубуздун 23 айланпасы уланып жаткан учур 57-77-98 бул сандарда терген бизде мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар, Алмагүл. Кандайсыңар? Кутман күнүңүз менен. Мен телевизордон көрүп атам, Бишкек шаарынан Бурул апа. Алдагы эки балама ийгилик. Кызым да жакшырдап экен, бала да жакшырдап экен. Мен добушумду алдагы балама берип коеюнчу. Таланттары ташкындай берсин. Чоң рахмат Алмагүл. Чоң рахмат. Келтириңиз Бурул апа, рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Добушуңузду Адис Канатбековго каттап алдым. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Ойбай, кош келдиңиз. Кош келдик. Үнүңүздү өктөм чыгарабыз, угулбай жатасыз. Добушту Самарага. Самарага узатабыз. Рахмат. Атыңыз ким эле? Айжаркын. Айжаркын, чоң рахмат. Кайдан байланышып атасыз? Аты жөнүңүз ким? Дароо эле атап, анан үнүңүздү өктөм чыгарыңыз. Мындан ары байланышып калган болсоңуз. Саламатсызбы? Саламат. Кош келдиңиз. Жакшысыңбы? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Жакшыбы. Жакшы, рахмат. Балдар жакшы. Жакшы. Рахмат, чоң. Балдарга ийгилик каалап. Жигитке ташкындай берсин. Жигитке берейин, ак булутты туп койбойбу? Ак булуттарды ырдап койбойбу дейт. Атыңыз ким эле агай? Радиодон угуп атам. Жети güzel. Чоң рахмат, бар болуңуз. Санжара радиосунан угуп аткан жалпы угармандарга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым иш күндөрү 16-15-тен тарта 18:00 чейин бизди угуңуз жана Санжара радиосунун бардык долбоорлорун угуп, биздин активдүү угармандар катарын топтоңуздар. Келиңиз анда, сулуу биздин Самара сулуу кандай ыр менен улантасыз? Сүйүмдүн формуласын такыр эле чыгара албай атам дейт. Анда эмесе табышмактуу сезим деген ыр менен жооп кайтарайын.
içim жылы биіктейім ерілсем, иіп кеттің башқаға сен көз көрініп. İçim жылы биіктейім ерілсем, иіп кеттің башқаға сен көз көрініп. Иіп кеттің башқаға сен көз көрініп. Эй, баракелде, азаматсыз кол чабуулар сизге. Табышмактуу сезим Жолдолбаева агайыбыздын кийинки чыгармасы Мейирман кызы Самара сулунун аткаруусунда жаңырды. Эми биз болсо келген угармандардын пикирин каттап койсок. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз Кутман кечиңиз менен. Кутманды кеч эки талантка тең чыгармачылык ийгилик каалайм. Мен Актала районунун Тоолок айылынан болом. Атым Булма. Ушул добушумду Адиске берем. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Өмүрлүү бактылуу болгула. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин, ыраазычылык билдиребиз. Келтириңиз добушуңузду каттап койдум. Кийин угармандарга кезек берели. Саламатсызбы? Алло. Неме? Алмагүл кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Кош келдиңиз. Кандай айланайын? Ден соолуктарың жакшыбы? Жакшы. Чоң рахмат. Сени аябай жакшы көрөм. Рахмат. Ушул передачанын көркү да, сулуусу да бардыгы сенсиң. Рахмат. Ушул немең передачаң дайыма өркүндөй берсин. Ушул немен өтөсүнө чыгып, ушул НТСтин директору болуп кал. Рахмат. Анан мен добушумду Мейирман кызы Самарага берем. Бишкектен Талимкан деген бөлөсү болом. Ай, баракелди. Бар болуңуз Талимкан эчеке. Ыраазычылык билдиребиз, ден соолукта болуңуз. Жакшы тилектериңиз үчүн ыраазычылык айтамын. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Кутманды кечиңиздер менен бүгүнкү Санжыра радиосунун эфирин аябай шаңга бөлүп аткан эки кызыбыз менен Самара менен Адисте чыгармачылык ийгилик каалайм. Экөөнө мен Бишкек шаарынан Адистин апасы менен чогуу иштейм. Чынар эже менен Сабина KG фабрикасынан чабып атам. Ойбай. Чоң рахмат. Добушум Адиске болот сөзсүз түрдө. Чоң рахмат. Адиске чыгармачылык чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бардык кыздар кол чаап, сүйүнүп, апаңдын сүйүнүчү менен кошо сүйүнүп отурабыз. Ден соолук каалайм, өркүнүң өсө берсин. Демек бизди көрүп жатасыздар, Көрүп да жатабыз, угуп да жатабыз. Чоң колонка коюп алганбыз. Ар бир ырдаган ыр үчүн кол чабып отурабыз. Ой, азамат. Шаңдуу биздин фабрикабыз. Азаматсыздар, бар болуңуздар. Ар дайым ушул шаңдуу жамаат менен күн сайын селкичек долбоорун угуп турууга чакырабыз. Эртең Адис кетип калгандан кийин укпай калбаңыз, сөзсүз бизди угуп туруңуздар. Улан таланда Адис, ырдоо кезеги кайрадан сизде. Кандай дедиңиз? Иймерилсем ийиктей, эмнегедир ийип кеттим башкага дейт. Келиңиздер, жалпы добуш берген жакындарыма чоң рахмат айтам. Ошол жакындарымдын урматына шаңда отурсун деп шаңдырлардан ырдап берейин. Камчыбек Жусупов абыздын Өмүрлөш болсом сизге мен деген чыгармасы болсун. Эй, бале. Фа, кетти. Kapıstan var viş menen, kabılıp kaldım sizge men. Araşım candı ergitip, kaltırava gitti büttem. Araşım candı ergitip, vay kaltırava gitti büttenim. Har günü jatıp düş görüm, sanaga saldın gütbөгөн. Düşügün koldan talaşıp, tügöyle şabolsam sizge men. Düşügün koldan talaşıp, ay tügöyle şabolsam sizge men.
болсам сизге мен санага салдым күтпөгөн өткөрүп бирге өмүрдү өмүрлөшө болсам сизге мен өткөрүп бирге өмүрдү да өмүрлөшө болсам сизге мен өткөрүп бирге өмүрдү өмүрлөшө болсам сизге мен өткөрүп бирге өмүрдү да өмүрлөшө болсам сизге мен өмүрлөшө болсам сизге мен өмүрлөшө болсам сизге азаматсыз кол чабуулар сизге. Өмүрлөш болсом сизге мен Камчыбек Жусупов агайыбыздын дагы бир керемет обону биздин таланттуу Адис Канатбековдун кароосунда жаңырды. Улан таланда байланышка чыккан мейман бар. Добуш берүүгө келген. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутман кечиңиз менен. Кутман кечиңиздер менен бирге болсун. Рахмат. Мен Бишкек шаарынан чалып атам. Өзүм болсо Нарын областынын Актала районунан болом. Атым Гүлназ. Şu жаштарга чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Анан биздин улуу ушу Адиске добушумду берип коеюн дедим. Чоң рахмат эжке. Бар болуңуз, чоң рахмат. Каттап койдум добушуңузду. Рахмат айтам, ыраазычылык билдирейин. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз, кандайсыз? Кутманды кеч. Рахмат. Аябар программаңар аябай шайыр өтүп жатат. Ушинтип жаштардын шаанысын көтөрүп, жаштардын настроениясын көтөрүп, ушинтип эчилик алып чыга бер. Алмагүл сага чын ден соолук. Чоң рахмат. Каала тилектин баары сага кабыл болсун. Менин добушум балама. Прическасы менин балама окшош экен, менин балама да окшош экен. Өмүрлүү бол, келечегиң узун болсун, ушу кыргыздын жакынака кыргыз жигиттеринен болуп жүрөр. Мен Бишкектен, атым Райла. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Өмүрлүү бол. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Сизге окшош балдар аябай көбөйүп атат, бүгүн. Мейман бар. Сулуу болсо, окшошчу келе берет экен баары. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшыбыз, кош келдиңиз. Эркинче күрөлүп аткан мен оштон берме, Адиске берем. Адиске. Адис, Испания ырларынан болса бир-бирде берсең. Испания атабыздын ырларынан. Макул, чоң рахмат. Бар болуңуз. Добушуңузду каттап койдум, келип туруңуз, ыраазычылык билдиребиз сизге. Келиңиз анда, Эмирдоо кезеги Самара суунда. Анда эмесе Майра Керим кызынын Эгиз жүрөк деген чыгармасы менен жооп кайтарайын. Карегинге табындырып, булкунган жүрөгүмдү багындырып, жаздагы кар кыраны күткөн сымал, садагам койдуң неге сагындырып, кылыгың кыялатан тутандырып, жалт эткен жаштыгымдын ай чагылдырып, жалт эткен жаштыгымдын ай чагылдырып, сүйбөсөм мазам кетип негиздеймин, жүрөгү ашыктардың ай эгиздеймин, жүрөгү ашыктардың ай эгиздеймин. Жанарым жашылданып эгиздеймин, жарыгым жаным кейип негездеймин, махаббат дайрасынын жан шериги, күндеңсеп жарашарго сүйөзгөгүм, шумкардын канаттары кагылганда, жүрөгү ашыктардың ай эгиздеймин, жүрөгү ашыктардың ай эгиздеймин, сүйбөсөм мазам кетип негиздеймин, жүрөгү ашыктардың ай эгиздеймин, жүрөгү ашыктардың ай эгиздеймин, жүрөгү ашыктардың ай эгиздеймин.
баракелди, азаматсыз кол чабуулар сизге. Мейирман кызы Самара да ушундай сонун чыгармасы менен программабызды улап берди. 17:41 жыйынтыктарга аз гана убакыт калган эсиңизге салайын. Бул мүнөттөрдү текке кетирбей таланттарга колдоо көрсөтүңүз. Кутмандуу кечиңиз менен. Ой. Чынарыжым чуркап келдикче башка угармандарды кабыл ала берели. Ардактуу угарман, кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Чуркап келет бар, жыгылып кетсем эмне болот, Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кутман кечиңер менен. Рахмат. Мына жакшы жаш таланттар келиптир. Таланттар ташкындай берсин, ден соолукта болсун. Нетилек кылса тилектерине жете берсин. Мен добушумду Самара кызыма берип коеюн. Бар болуңуз эжеке. Бар болуңуз. Атыңыз ким эле? Атым Тажикан, Салыстуу Көк Жаңгак шаарынан Жалал-Абад областы. Ой, азаматсыз. Көк Жаңгактагы жалпы көрөрмандарга ийгилик каалайбыз добушуңузду Самара сулууга каттап койдум. Кийинки угарман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Келдиңиз. Рахмат. Мен Мадистин Байкесов элем. Атым Нурбек. Ушу жаштарга ийгилик каалайт элем. Добушумду ушу иниме эметип коеюн Адиске. Жанында отурган чоң кызга да ийгилик каалап кетелиз. Рахмат. Ошо эметтериңиздер. Ырдап чоң ырчылардан бири болуңуздар. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат байке, бар болуңуз. Бар болуңуз. Нурбек мырза байланышкан үчүн ыраазычылык билдирем. Добушуңузду каттап койдук. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Чынар чуркап келдиңизби? Мен чуркап келдим. Жыгылган жоксузбу? Баары жакшыбы? Бизден жакшы сонун. Сиздердин эфириңиздер да сонун, аябай чаңдуу болуп атат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Жаштарга дагы окууларына ийгилик каалайм. Үндөрүнө береке берсин, үндөрүнө үн кошула берсин. Этик таланттар болуп жүрө берсин. Добушумду уулум Адиске берем. Жалпы мөчөтө отурган Сабина Кейче, Секинин кыздары аябай чаңдуу отурабыз. Сиздерге ийгилик, чоң рахмат, аман болуңуздар. Айтыңызчы, кайсы тараптан каяка чейин чуркап келдиңиз ошондо? Чоң цехтин бир башынан экинчи башына чейин. Чоң рахмат. Аман болгула. Аман болгула. Эмгегиңиз кайтыптыр да. Рахмат апа. Кайтты. Рахмат. Сиздин апаңыз ошондо байланышка чыгып аткан. Аты жөнү ким? Байзакова Чынара. Байзакова Чынара. Ардактуу Байзакова Чынара эжеке, угуп жаткан болсоңуз, көрүп жаткан болсоңуз, анда сизге ден соолук каалайбыз. Байланышка чыгып да ушундай пикириңизди айтып, добушуңузду берип атабыз. Эне деген кандай, анан ушундай таланттуу жигитти кыргызыбыздын маданиятына эмгек кылсын деп тарбиялап бергениңиз үчүн сизге таазим этебиз. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, жалаң ушул балаңыздын жакшылыктарына күбө болуп аман эсен жүрүңүз. Кудай буюрса, тоюн берип, ошол сиз отурган жаныңыздагы кесиптештериңиз менен жалаң жакшы күндөрдө, жалаң ийгиликтүү балаңыздын ийгиликтерине кубанып жүрө бериңиз дегибиз келет. Бар болуңуз. Эне деген бул ыйык, албетте кандай сөз, кандай гана ырларды арнабай аздык кылса керек. Мен ушундай азыр эжекебиздин толкунданып, кубанып, сүйүнүп турганын сезип турам. Бул эң алгачкы ийгилик болсун, мындан да чоң бийиктиктерге жетише берсин дейм. Уланта аланда келиңиз, кезек, ырдоо кезеги. Мага келип калды окшойт, Сизге келдик. Кандай кылалы? Жана бир байкем чалып суранып кеттилер Рыспай атабыздын ырларынан деп. Ошол эски ырлардан ырдап берейин. Кулактын кычуусун андырган жандуу ырлардан болсун. Рыспай Абдыкадыров атабыздын Периштем деген чыгармасы. Саналар уюп, сайылып канжар сезимге, сагынып сени, саргайып жүргөн кезимде, ак толкун болуп, ак шокун болуп, көрүнчү мага периштем. Ак толкун болуп, ак шокун болуп, көрүнчү мага периштем. Жетем деп улам,
жылт еткен мақсат соңынан баратқан кезде чырмалып қайғы торына қареке қону үмітім болып жанымда тұрчу періштем қареке қону үмітім болып жанымда тұрчу періштем көңілім еңсеп тайызды емес тереңді түндіктің суғы тұрғанда қаптап денемді асқарым болып ақ жалын болып жылытшы мені періштем асқарым болып ақ жалын болып жылытшы мені періштем чарчадым эми дайыма тынбай сен издеп турамын азыр қабағым бүркө сен еңсеп ақ таңым болып ақшамым болып түшүмө кирчи періштем ақ таңым болып ақшамым болып түшүмө кирчи періштем түшүмө кирчи періштем. Ай, баракелди, азаматсыз кол чабуулар сизге. Периштем деп аталган сонун чыгарма Адис Канатбеков ардактуу угармандарыбыздын өтүнүчү боюнча жаңырган ырбелек болду. Азыр биз болсо соңку 3 угармандын добушун каттап койсок, бизде байланышта мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиңерге ийгилик Алмагүл. Рахмат, кош келдиңиз. Аскар Али. Аскар Али агам, маанайыңыз жакшыбы? жакшыбы? Угуп атамын. Ыртыларга ден соолук каалайм, саламдар ташындай берсин. Мен добушум Самарага. Чоң рахмат. Бар болуңуз, Аскар Алига. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, добушуңузду каттап койдук. 57-77-98 кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Рахмат. Не болду сизге? Угатам. Мен добушумду Адиске берем. Гүлгөндүн билгени бар дейт го. Атыңыз ким? Атым Нурай. Эмнеге күлдүңүз? Ошону айтып коюңузчу, биз деле күлөлү. Толкунданып кеттиңиз. Баары жакшы эле болсо болду. Рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз, добушуңузду каттап койдум. Саламатсызбы? Алло. Оу. Жакшыбыз, келиңиз. Алло. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Алмагүл, кандайсыңар? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, кечиңер жакшы өтүп атат. Адиске беребиз бактыбызды. Чоң рахмат. Атыңыз? Шарифат. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем, добушуңузду каттап койдум. Келиңиз. Эми жыйынтыктоочу чыгармага келиңиз. Самара Сулуудан, бирок 2 куплетти ташпашыңыз керек, убакыт аз эле калды. Анда эмесе сөзү Анатай Өмүркановдуко, ону Сардарбек Жумалиев агайыбызга таандык. Кетпейм сага жолукмайынча деген жакшы чыгарма менен жыйынтыктап берейин. Çağımdı
айныча күн сыяктуу күтүп турам өзүңдү кетпейм сага жолукмайыныча колдоруңдан алып сыйкыр жылуулук кетпейм кетпейм сага жолукмайынча мейли жамгыр суудай төгүлсө мейли борун согуп теминсе көздөрүңдөн окмош окмош угуп кетпейм кетпейм көрүшмөйүнчө көздөрүңдөн көрүп өзүмдү кетпейм сени менен көрүшмөйүнчө сүйүү сүйүү сырын бөлүшмөйүнчө Ай баракелди, азаматсыз кол чабууларды сизге жаңыртабыз, азаматсыз. Мейирман кызы Самара жана Адис Калатбеков ардактуу угармандар, билимге бизге бөлүнгөн убакыт сааттагы соңку мүнөттөрүнө келип жетти. Эки талантка колдоо көрсөтүп байланышка чыккан жалпы көрөрман, күйөрман, сүйөрмандардын баардыгына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз ошентип селкинчек долбоорун бул жумадагы чыгарылышын жыйынтыктайт экенбиз. Кудай буюрса дүйшөмбү күнү амандашабыз. Ага чейин мен келген эки талантка эркин микрофон узатайын. Эфир жактыбы, кандай болду, анан жыйынтык кандай болгонун сиздердин пикирден кийин айткым келип атат. Келиңиздер. Эркин микрофон. Самара, сизге жактыбы эфир? Биздин Адис жактыбы? Кийинки айланпада кайрадан Адис менен келсеңиз келесизби? Кийинки айланпада келемби, келбей каламбы ошол? Билбейм аны. Келиңиз келип атабы деп сурап атпаймынбы? Ооба, келгим келет. Чоң рахмат биринчиден сиздерге дагы ушинтип Санжыранын жалпы жамаатына ыраазычылыгымды билдирем. Ушинтип жаш таланттарды чыгарып жатканыңыздарга. Ошол да чакырып турсаңыздар келип турабыз. Жыйынтык кандай болот аны убакыт көрсөтөт. Добуштар Instagram баракчасынан дагы кошумча добуштар кабыл алынат. Ал үчүн Санжыра радиосунун Instagram баракчасына катталыш керек. Анан эки таланттын сүрөтүнүн астына добуштарды узатабыздар. Кийинки турга чейин добуштар кабыл алына берет. Бир гана добуш Instagram баракчасына катталгандар гана бере алат. Катталбасаңыз ал добуш эсепке кирбейт. Мына ушундай. Келиңиз анда Адис Калатбеков сөз кезеги сизде. Келиңиздер анда. Жалпы биринчиден Санжара радиосунун жамаатына рахмат. Ушундай жакшы бир шарт түзүп жаш таланттарды чыгаруу максатында бизди мына элдин алдына жакшы бир ырларды тартуулатып уюштуруп берип отурасыздар. Жалпыңыздар үчүн чоң рахмат дейли. Анан бүгүнкү эфир аябай жакшы болду. Менин оюмча баардык эл келе жакты окшойт. Жалпы мени колдоп берген жалпы жакындарыма чоң рахмат. Аман болуңуздар, бар болуңуздар дейли. Жалпыбыздар үчүн ийгиликтер болсун. Айтканыңыз келсин, рахмат айтабыз. Ал эми жыйынтык боюнча Мейирман кызы Самара угармандардын добушу менен өзүнчөндүгүнө бүгүн 13 упайга ээ болду. Көп чабуулар. Азаматсыз Самара сулуу, кайгырбаңыз, бар жакшы болот. 13 упай деле жакшы. Кыздардын упайы өзүнчө жыйынтык чыгат, жигиттердики өзүнчө. Анан эң көп упай топтогон жана жакшырдагандар кийинки турларга өтө берет. Бирок алардын ичинен эң мыктылары элестетип көргүлө, 80 болсо анын ичинен 40 гана жуп кийинки турга аттанат. Ал эми Адис Калатбеков угармандардын колдоосу менен, тандоосу менен, каалоосу менен бүгүн өзүнүн чөнтөгүндө 26 упайга ээ болуп программабыздын жеңүүчүсү аталды. Азаматсыз колчабуулар сизге. Бүгүнкү күндүн жеңиши сизге жылбайды. Куттуктайбыз. Бар ушундагыдай ойдогудай болсун. Кудай буюрса кийинки айланпаларда дагы амандашып калышыбыз мүмкүн. Жигиттер арасында аябай абдан күчтүү таланттар көп. Аны өзүңүз эле билесиз, Адис мырза. Ошондуктан кошумча добуштар да керек болот. Instagram баракчабыздан Адисти колдогондор сөзсүз добуш узатыңыздар. Ал эми биздин Мейирман кызы Самараны колдоп аткандар дагы Instagram баракчасынан Самара сулууга деп сөзсүз добушуңуздарды берип колдоп коюңуздар. Эки таланттын кийинки айланпага келсе, менимче сонун эле
болот болуш керек, балким башка инсандар менен кайрадан ыр таймашка келип калышыңыздар мүмкүн. Чыгармачылык ден соолук өмүр каалайм сиздерге. Ардактуу угармандар, мына ошентип селкинчек долбоор дагы өзүнүн соңку бөттөрүнө келип жетти. Көргөнүңүздөн тез болсо канал Санжара радиосу болсун. Аты жөнүм Алма Гүлтүрдалиева, сиздер менен бул күн эсебинен коштошом. Кудай буйрса дүйшөмбү күнү кайрадан амандашкан чакта жакшы туруңуздар. Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар. Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар.